Немесе, урматтуу көрөрмандар, келиңиздер чогуу биргеликте бул беттешти көрөлү. Нурманбет Раймал жана Аркыт Орозбеков. Аркыт Орозбеков былтыр Үзүр Жүсүпбеков котулган. Мына ошол нерсени белгилеп коелу, бирок Үзүр Жүсүпбеков бул ирет жок. Болгону 8 гана спортчу катышкан 97 кг категорияда. Нурманбет Раймал Артур Кимди уткан, андан ары жарым финалда Бекжан Жумабековду дагы артта калтырган. Аркыт Орозбеков Дастан Иманбердиевди, Кайрат Туратбек уулу мына ошол сыяктуу спортчуларды утуп финалга чыккан. Бул эми эң жогорку салмак категория эмес, алдыда дагы 130 кг салмак категориядагы беттештер болот. Эң абсолюттук салмак категория. Үзүр Жүсүпбеков акыркы жылдары сөзсүз түрдө алдында эч кимди салган жок десек болот. Азия чемпионаттарында, дүйнө чемпионаттарында Барына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал тургай жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. Токио Олимпиадасында да катышты Үзүр Жүсүпбеков. Бул чындап Үзүр Жүсүпбековдун мыктылыгынан кабар берет. Эми быйылкы жылы 2024-жылы Парижде өтүп турган Олимпиада оюндарында алгачкы лицензиялар ойнотулат. Мына ошол себептен улуттук курамага татыктуулардын татыктуусун алышы зарыл. Азия чемпионаты мына биринчи бөлүк болот. Ага чейин дагы бир нече ири эл аралык мелдештер болору кабарланган. Мына ошол турнирлерде акырындап биздин курама дагы негизги ошол дүйнө чемпионатына катышат. Сөйдүн дүйнө чемпионатынын алгачкы лицензиялары ойнотулат. Быйыл дагы дүйнө чемпионаты Сербияда, Белград болот. Былтыр дагы дүйнө чемпионаты Сербияда болгондугун билебиз. Аркыт Орозбеков азырынча атаандашын өйдө көтөрө албай жатат жана тургузат окшойт. Тура алында бетти чуланат. Аркыт Орозбеков партерде бир дагы упай иштеп таба албады. Болгону атаандаштын пассивдүүлүгү үчүн бир упайды калыстар буга чейинки эпизоддо берген. 1-0 Аркыт Орозбеков. Эми Аркыт Орозбеков беттештин жүрүшүндө өзү чабуулга барыш керек. Антпесе кийинки партер, кийинки ошол партердин үстүндө иштөө мүмкүнчүлүгү атаандашына берилери түшүнүктүү. Дээрлик 80-90%. Бул нерсеге ишенсек болот. Нурманбет Раймал уулу ал тараптан деле азырынча активдүүлүк жок. Негизинен эми оор салмак категорияда темп бир аз төмөнүрөөк болот. Былтыр бул салмак категорияда Аркыт Орозбеков күмүш медальданган. Бул ирет алтын медальды эңсеп турат. Албетте негизги атаандаш Үзүр Жүсүпбеков жок. Мындан тышкары былтыр коло медальдарды Эрлан Манатбеков менен Данияр Шеримбековдор жеңип алган. Эмне былтыр байгелүү болгон 4 спортчунун ичинен бул жолкусунда болгону бирөөсү гана Аркыт Орозбеков гана бул чемпионатта катышууда. Калган үчөөсү жок. Эрлан Манатбеков жаш балбан, акыркы жылдары жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп жаткан. Алдыңкы жылдары мына ошол Эрлан алып келип анын денесин сүрткөн соң беттеш улганат. Экинчи бөлүк азырынча 1-0 эсебинде Аркыт Орозбеков алдыда. Ал биринчи 3 мүнөттүк жөнүндө айта турган болсок, Аркыт Орозбеков ошол атаандаштын пассивдүүлүгү үчүн гана 2022-жылкы жаштар арасында Бахрейн шаарында өткөн Азия чемпионатында күмүш байгенин ээси жана ошондой эле София шаарында өткөн дүйнө чемпионатында коло байгенин ээси Раймалы уулу Нурманбет.
Нурманбет Раймалуулу жөнүндө мына айтты. Азия жана дүйнө чемпионаттарында байгелүү орундарды ээлеген жаштар арасындагы турнирде Нурманбет Раймалуулу 20 жашта экенин айтты. El aralık mendişlerinin jengişisi, dünya çempionatının katışıcısı Orozbekov Armet. Аркыт Орозбеков азыр коргонууда өзүн көрсөтүш керек. Атаандаш Нурманбет Раймалуулунда мүмкүнчүлүк бар. Калыс азыр Аркыт Орозбековго түшүндүрүп жатат. Калыстын ышкырыгы жаңырды. Бүт денеси менен жерге жабышты. Атаандашына болушунча ыңгайсыздык жаратууда. Нурманбет менимче минимум 2 упай иштеп табышы керек. Жакшы. Атаандашы чоң кыйынчылык жаратпады. Аркыт Орозбеков болгон кара күчүн азыр жерге жабышып жумшаш керек. Өзүнүн ордугун салыш керек болчу. Бирок Нурманбет Раймалуулу абалды өтө мыкты пайдаланды. 4 упайды иштеп табуудагы бул өтө чоң чеберчилик. 5-1. Аркыт Орозбековдун жүзүнөн чарчап калгандыгы байкалууда. Эми Нурманбет Раймалуулунда тескерисинче бардыгы жакшы. Беттешинин бүтөрүнө 1 мүнөт 35 секундагы бар. Аркыт Орозбеков экинчи ирет катары менен Кыргызстандын чемпионатында күмүш медаль менен гана чектелүүгө жакындап бара жатат. Эки тарап бир аз сүзүшүп кетти окшойт. Андыктан калыс беттеш токтотуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө аргасыз. Түртүшүү менен гана чектелүүдө эки тарап тең. Эми бул нерсе көбүрөөк Нурманбет Раймалуулуна пайда алып келүүдө. Нурманбет Раймалуулу Аркыт Орозбеков караңыздарчанын дем алуусундагы кыйналып жаткандай. Жок. Нурманбет Раймалуулу Кыргызстандын чемпиону 97 килограмм салмак категория. Аркыт Орозбеков өкүнүчтүү албетте 2 ирет 2 жыл катары менен финалда жеңилип калуу чындап өтө өкүнүчтүү. Куттуктайбыз Нурманбет Раймалуулун. Алда эми сыйлык